Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Жакшы эс алып жатасыңарбы? Ден соолуңар жакшыбы? Анда бүгүнкү аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили жана окуу 2-класс. Сабагыбыздын темасы кесиптер. Сабагыбыздын максаты окуучулар кыска жана созулма тыбыштарын айырмалап окуганды үйрөнүшөт. Активдүү лексикалардагы ч мүчөсүнүн маанисин түшүнүшөт. Кесиптик лексикаларды өздөштүрүп, ооз-эки кебинде колдонушат. Үй бүлөсү жөнүндө аңгемелеп берип, байланыштуу кебин өстүрө алышат. Ата-энеси жана алардын кесиби менен сыймыктанышат. Ата-энеңер ордунан турганда силер да тургула. Ошондо адамдардын арасына кошуласыңар. Алардан алдыга чыгып баспагыла. Ата-энеңер силердин урматыңарды көрсүн. Ата-энеңер менен дайым жумшак, жакшы мамиледе болгула. Карыганда балдарыңардан ошону көрөсүңөр. Ата-энеңди өзүңдөн ылдый көрбө. Алар Кудайдын алдында баары бир силерге караганда өйдө турат. Сапарыңдын байсалдуу болуусун кааласаң, ата-энеңдин уруксаты жок сапарга чыкпа. Ата-эне үчүн бир нерсе кылып, аны милдет кылбагыла. Силер баары бир чексиз милдеттүүсүңөр. Ата-энеңдин бетине кебетеңди бузуп караба. Зөөкүрлүк эч кимди сулуу кылган эмес. Атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны. Ата аска зоо, эне анын боорундагы булак, бала ортодогу шам чырак. Көрдүңөр балдар, силердин дагы кулагыңарга күмүш сырга. Силер да эстеп алгыла, ата-энеңерге кандай мамиле кылышыңар керек. Анда балдар бүгүн жаңы лексикалар менен таанышабыз. Айдоочу, куруучу, сатуучу, жумушчу, ырчы, манасчы, бийчи. Көрдүңөр балдар, булар кимдер экен? Булар бир кесиптин ээси. Айдоочу эмне иш кылат балдар? Айдоочу бул машина айдайт. Ал эми ырчы эмне кылат? Ырчы ырдайт. Манасчы эмне кылат? Манасчы бул манас айтат. Көрдүңөр балдар, бар жогунун сүрөтү турат. Бул айдоочу, бул куруучу, бул сатуучу, ал эми бул жумушчу, ал эми бул ырчы, бул бийчи, а бул манасчы. Көрдүңөр балдар, жаңы лексикалар менен таанышып алдык. Эми балдар карагылачы, сүрөттө силер кимди көрүп турасыңар? Мугалимди, дарыгерди, куруучуну, жумушчуну, айдоочуну, сатуучуну, бийчи, ырчы, котормочу. Көрдүңөр балдар, бүгүнкү биз өтүп жаткан темабыз кесиптер. Бул сүрөттөгү адамдар бардыгы кесип ээлери. Анда балдар бүгүнкү датаны жазасыңар. Тема кесиптер. Биринчи көнүгүнү көчүрүп жазасыңар балдар. Көчүрүп жазып, муунга ажыратып, басым коебуз. Айдоочу. Көрдүңөр балдар, айдоочу. Басым кайра коюлат? Эң акыркы муунга коюлат да балдар. Куруучу, сатуучу. Көрдүңөр балдар,
муунга ажыратып алдык, басымды койдук. Экинчи дагы сөздөрдү дептериңерге жазасыңар балдар. Созулма үндүү жана кыска үндүү. Оку, оку. Сулуу, сулуу. Же болбосо сулуу. Оку десең, бул оку, оку. Сулуу, сулуу. Ук, ук деп жазасыңар. Айтылышы дагы, жазылышы дагы башкача балдар. Ошон үчүн адашпагыла, кыска жана созулма үндүүлөрдү билип алгыла. Үчүнчү көнүгүүнү балдар, сүйлөмдөрдү окуйбуз. Бул апам, ал мугалим. Это моя мама, она учительница. Бул апам, ал мугалим болуп иштейт. Это моя мама, она работает учительницей. Көрдүңөр балдар? Бул апам, ал мугалим. Же болбосо бул апам, ал мугалим болуп иштейт деп айтсак болот экен. Силер дагы ушинтип сүйлөмдөрдү түзгөндү үйрөнгүлө. Диалогду окуйбуз балдар. Бул ким? Это кто? Бул байкем. Это брат. Анын аты ким? Как его зовут? Анын аты Санжар. Его зовут Санжар. Санжар ким болуп иштейт? Санжар кем работает? Ал куруучу болуп иштейт. Он работает строителем. Көрдүңөр балдар, үйдө бекер отурбай, агаңар менен, ата-энеңер менен диалогду айтып үйрөнгүлө. Улукбек өзүнүн үй бүлөсү жөнүндө айтып берди. Анда текст окуйбуз балдар. Менин атым Улукбек. Мен 8 жаштамын. Флавиан орто мектебинде 2 класста окуймун. Биздин үй бүлөдө 5 киши бар. Чоң атам, тайенем, атам, апам жана мен. Бул чоң атам. Анын аты Чаланбай. Ал 75 жашта. Чоң атам геолог. Бул менин тайенем. Анын аты Шаршебүбү. Ал доктур. Тайенем 65 жашта. Бул менин атам. Анын аты Калысбек. Ал 50 жашта. Атам инженер. Бул менин апам. Анын аты Чолпон. Ал 45 жашта. Апам мугалим. Биздин үй бүлөбүз ынтымактуу. Көрдүңөр балдар, Улукбек өзүнүн үй бүлөсү жөнүндө айтып берди. Анын чоң атасы геолог экен, ал эми тайенеси доктур экен, ал эми атасы инженер болуп иштейт экен, апасы болсо мугалим экен. Көрдүңөр балдар, силер да өзүңөрдүн үй бүлөңөрдө ушинтип айтканга үйрөнө аласыңарбы? Анда балдар, ошол текст көбүрөөк окуп, өзүңөрдүн үй бүлөңөрдү жазгыла. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабакта биз эмне жөнүндө билдик? Кесиптер менен тааныштык жана ошондой эле көптөгөн кесиптер бар экенин билдик. Ошондой эле ырчылар, комузчулар менен дагы тааныштык. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма, өзүңдүн үй бүлөң жөнүндө жазгыла. Мисалы, Улукбек өзүнүн үй бүлөсүн кандай айтып берсе, силер дагы ошондой кылып айтып жазгыла балдар. Мага WhatsApp аркылуу жөнөткүлө.